Assalomu alaykum ag'ayni. Саламатсызбы көрөрман. Жазга портолоп мына жакшы күндөр жаратылыш абдан жакшы, эртең менен басып көңүл ачылып келет. Анан баягыдай эле интернетти карайсың. Мына океандын ар жагынан Тилекмат Күренов мен негизги темага келердин алдында кичинеден саясий окуп айтайын илгеркидей. Тилекмат Күренов деген иним күн алыс сайын сүйлөп атат. Көрөсүң да эмне айтып атат деп. Анан эми бир чети боору ооруйт, бир чети күлкүң келет. Биздин оппозиция ушундай болуп калса, ушу деңгээлде болуп калса депчи, Тилекмат иниме айтарым, барыпсың эми ошол жака качтың, каяша айттың, канча бир деңгээлде акыйкатың бардыр иним. Бирок мына биздин кыргыз наркы, кыргыз салты дейт. Мен калыстык үчүн айтайын. Мына оозго келгенди айта бергенди токтотуу керек да, себеби экранга чыгып атабыз. Мына блогерлерге дагы, анан мына биздин интернеттен кайым айтышкан жалпы эле ушул ини карындаштарга, сакалдуу журналист Калем катары айтарым. Биздин нарк, мыйзамды айтпаганда дагы биздин кыргыздын наркы болгон, маданияты болгон, байыркы элбиз. Ошон үчүн мына океандай манасты жаратканбыз. Макал лакаптардын түрлөрүн айтам. Эмне деген жылкыга байланышкан макал лакаптарды мен ат чабышты жазам деп түгөтө албай койгом да. Ошон үчүн биздин эл сөз баккан эл. Сөздү окко теңеген. Анан эми ошо Тилекмат иним мына эки досту эмне дейт? Эки дос деп атат. Лох. Анан эмне деген салыштырууларды айтып атат. Додик дейт. Бир абдан бир жаман сөздөргө чейин кыргызча сөгүнүп жиберип атат кээ бир жерден. Анан эми бул эмне деген өрнөк кылат эми. Ал эми факты менен алтынды алып кетип атат дейсиң, тигини алып кетип атат, муну алып кетип атат. Факты менен биз адам ишене турган бир жакындатып айтыш керек да. Анан элдин мынабу маанайын бузуп эле эми өзүңдү канча жаштар көрүп атат. Азыр биздин жаштар али токтолу элек, личность боло элек, инсан боло элек жаштар көп өзүбүздө. Ошолор угат. Анан мындай биринчи сөздү баксаң да иним. Сөздү. Анан акыйкатыңды айта бер. Анан оозго келгенде эле оттой берген, орой айтканда. Ал экрандан эл көрүп атат, публика көрүп атат да. Ушу наркты эстетип коеюн дедим. Бир каяш айткандын дагы полемика деп коет, эл аралык тил менен айтканда. Диалог баары маданияттын, улуттун наркынын деңгээлинде болуу керек. Ошондо биз өнүгөбүз. Ошо сөзүбүз, тилибиз оңолсо, пейилибиз оңолот. Ошонун баары туташ. Пейил, ниет, тил деген ой жүгүртүү баардыгы туташ болот. Ыйман топтолот ошондон келип. Анан албетте акыйкатты айта берүү керек. Айтып атабыз ушул жерде деле болгон акыйкатыбызды колдон келишинче маданияттуу түрдө ошону айтайын дедим. Эми азыр келатсам дагы жолдо автобуста келатуугам, Илим деген инем Карыпбеков. Бул КТРди башкарган. Ошол кезде деле сынайчумун бул жигитке. Бир кандайдыр бир жанагындай колго кармалбагандай болгон жигит да өзү, мындай образный айтканда. Анан Непалдан сүйлөп атат. Непалды өзүн пропагандалап атабы, же үгүттөп атабы, ушу жүргөн жерин айтып атабы. Жарымы акыл айтууда, жарымы күлкү. Кимди шылдыңдап атат ал жигит? Орусча айтканда несерьезный да. Ал айтайын дегеним мындай экен. Өткөндө мына Бабанов, Өмүрбек Бабанов менен дагы ким деген Жээнбековпу, Болот деген ишкерлер талашып атпайбы экөө? Мына публикага чыгып биздин байларды дагы баягы тырмакчанын ичинде Кудай уруп атпайбы? Талашып. Байлык көбөйгөн сайын талаш. Ал Өмүрбек мырзаны билем мен мурдатан, мына Кыргызстан деген банкты түптөгөн Шарипа Садубакасова эже менен да талашып жүрдүк. Ошо Максимдин убагында тартып алып, ал кездеде жазылган көп публикага чыккан, эл унутпайт. Мен да жазгам өзү кезинде. Апаңдан ушу банкты тартып аласың менеңден деп. Анан эми азыр кимики акыйкат болуп атканы белгисиз, бирок Илимдин айтып атканы мынабу Болот деле жакшы деп айтып атат дейт. Болот жактагылар. Болот байкен айтып атат жакшы киши деп. Тигини деле айтып атат жакшы киши деп. Эми жакшы киши деген критерийди таштасаңар дейт да. Жакшы киши деп сүйлөйт да, ал критерий жакшы адам деп сүйлөйт. Жакшы киши деп айтат. Анан эми ал айтайын деген эмне экени түшүнүксүз Илим мырзанын. Ал айтып атат тиги Непалда жүрөм, анан эмне деп келип анан ошол акыл айтып атат да.
Bul jakşı kişi, mana Bakiyev деле jakşı kişi bolчу, Kurmanbek Bakiyev. Эң сонун киши болчу. Жайдар ушундай бир пейилгенин деп ошо кезде иштеген го бул жигит. Бакиев мен жанагы ким дейт? Нариман Түлөев ата деген, а менде деле ата деп айтайын деп атсам кызматтан кетип калды дейт. Кызматтан кеткен жок да Бакиев. Анан да бир ал бала мындай бир элди мазактагандай сүйлөп атат да. Аркы берки болуп 100 киши атылып кетпесе, Бакиев жакшы киши эле дейт да. Аркы берки болуп эле 100 киши атылып кетти да. Карыпбековдун ою боюнча. Көрдүңбү кандай жигиттер бар бизде? Жылма 2, баягы 2 баштуу эме орой болсо кечирим сурайм, публикадан ал жигиттен кечирим сурайм. 2 баштуу мындай эмедей болуп сүйлөп атат да. Аркы берки 100 киши эле атылып кеткени болбосо дейт. Көрдүңбү? Анан ошол КТРди башкарып турган ушундай жигиттер. Мына биздин номер 1 телеканалды башкарып турганда, идеологияны башкарып турган жигиттердин сүйлөп атканын кара. Анан Райым Миллиондун жанында жүргөн, чайын ичкен, алда укмуш киши дейт. Муну эмне деген бул жылма? Мындай бир кандай өрнөк калат? Кимге акыл айтып атат бул жигиттер? Биздин ушул иштеп жүргөн оппозициябыздын кебетесиздиги, анан кече КТРди башкарган мынабу баягы Сталин тили менен айтканда сойку кейиптенген сөздөрдү сүйлөгөн жигиттердин кебетеси бул да. Анан ушундай кыжырың келе турган ойлорду айтат. Анан эми болуп туруп айтайын деп аткан оюң эмне экенин да аягында да бүдөмүктөмү? Бабанов дагы эмне дейт, талаша берсин, болот да талаша берсин, ортоңордо силер да талаша бергиле деп кайра жем таштап күлүп, жарымын мындай бир күлкү менен бүтүрөт. Ошону андан дагы мынтет мага миңдеген каттар келип атат дейт. Ушу кыргыз эли ошо миңдеген каттар ошо жака жөнөйт экен да. Ушу Карыпбек Илим мырза сен айтып койчу деп Илимге күнү түшүп калыптыр. Ай баракелди. Ушундай бир мындай бир элди заблуждение орусча айтканда мындай көрөрманда сыйлаш керек да сүйлөп атканда. Андан кийин эми айтайын дегеним мынабы Айнура Сагынбаева деген секс патолог да. Бул эми бул илимде медицинада ушундай адистик бар өзү. Эми мен бир мисал айтайын. Бул Айнура айым сүйлөп атат жанагы секс деп айталчы эл аралык тилде. Аял менен эркектин карым катынашы, мамилеси жөнүндө да. Жыныстык мамиле дейли. Анан биздин баягы Советтер Союзунун убагында көбүрөөк тарбияланып, анан мынабы ислам дининде дагы андай арабтар аны айтпаса 4-5 аял дейишип жүрөбү. Алардын көңүлү тоо экен, мен Арабияга барганда көргөм. Аял маселесинде бу арабтардын көңүлү тоо экен. 3-4 аялы бар экен. Байлык болсо тунуп жатат. Проблема жок, маселе жок. Булар эч камсыз экен. Анан биз эле мындай анда муфтийге карайлап, анда Арабияга барып кайрылбайсыңарбы анда. Алардын 3-4 аялы бар. Айнура айым эмнени айтып атат? Ошого кулак төшөш керек да. Мен bir misal айтайын, эстирдин убагында 80-жылдары, 80-90 жылдарга чейин эстир тарагында ошол ортолуктарда окуп жүрдүк биз. Жашыруун баягы машинкага басылгандагы немелер келип калчу, редакцияга баягы колдон колго өтүп да. Анан таң калып ушул порнография жөнүндө жазылган, секс жөнүндө жазылган көркөм чыгармалар жашыруун окучубуз. Кызыгып да. Эми дүйнөдө ушундай өзү. Эмнени жашырсаң, ошол кызык көрүнөт да. Мына кызык көрүнөт. Ушу мындай жаап жашырсаң, ошону мындай запрет кылсаң, орусча айтканда, ошол өтө кызык көрүнөт экен да. Анан мен Алматыга барып бир китеп сатып алдым. Казакча чыккан. Ошол кезде 84-85-жылы Алматыга барып калып, казакча эчак порнографияң, секисиң, анан тиги кыргызча айтканда жол жоболордун баары эчак казакча которуп жазылыптыр. Кыргыз туюк жерде жүрө берет экенбиз. Аны корунуп айтпай, уялып, мамилелерди ушундай. Анан жанагы ала качуу деген жапайы, жанагы аялдын колун бураган, аялды мындай айтканда зордук, зомбулук көрсөткөн ошол билимсиздиктен чыгат да. Маданиятсыздыктан чыгат. Ошол жанагы жамынып алгандардан чыгат. Кудай өзү кечирсин. Аны үйлөнүш керек, аны илим да. Дүйнөдө биздин көчмөн ата-бабалардын заманында дагы ошол илим болгон өзү. Абдан илим болгон, маданияттуу. Кандай колуктуга үйлөнүш керек? Мен бир аксакалдан угуп таң калгам да. Колукту алыш үчүн дейт. Мынабы тырмак менен дейт. Тырмак менен тишти караш керек деген да.
Эми кийин окусам ошондой бар экен. Тиш ошол генетически кетет экен. Тиш жанагы арсак терсек орсок болуп мына тиш эме болсо, бузук болсо, эми мындай формалары бузук болсо дегеним да. Ал кетет экен укун тукум. Ана тырмак кетет экен, мына тырмак. Ана буттун тырмагы этине кирип өзү ана операция менен алдырган кишилер бар. Мына ушундай илдет сыяктуу болуп жана генетически кетет экен. Ал кыргыз билет экен ошону. Тишине кара, тырмагына кара дейт. Бутун тырмагын каяктан ачасың деп күлөт элек да. Анан колго тийгенин сүй деп делбиреп, чала чарпып сүйлөшүп алып, анан эми мына көрдүк. Айылда айрыкча биздин айылдарда бүт эле ала качып алчу жапайчылык менен элечи. Ушунун баары билимсиздиктен. Биздин ата бабанын жолунан да тайып, Союздун убагында ушундай бир туңгуюк изоляция тарбиялангандыкта запрет кыла берген. Айрынур айым ошону айтып аткандыр. Аны кулак төшөп угуш керек да маданияттуу түрдө. Эмнени айтып атат ал? Анан эми муфтият чечеби ошонун маселесин. Муфти өзүнүн ишин кылат да. Анан кийин эми бир коркунучтуу бизде мына информация бар. ИСПИД деген оору Кыргызстанда өтө көп жайылып кетип атат деп. Мына ИСПИД борборунун директору билдирүү жасап жүрөт. Ошол кишилер менен сүйлөшөбүз кээде. Абдан мындай бизге мурда ийне аркылуу жанагы наркомания менен жукса, азыр бүт катнаш менен жугуп атат деп. Өтө коркунучтуу да бул, трагедия да. Аз кыргызга бул айыкпаган оору. Ошону бул кайра маданият, илим, билимге салыш керек аны. Окулуктарга, мектепке адеп деген сабактарды кийиш керек. Жана ыйман деп эле дин таануу дегенди мындай тар чөйрөдө эмес, ошол адеп, ыйман деген сабак бар болчу. Баягы жаңы эме болгондо ошондой эгемендик алганда кире баштаган го. Ошондой адеп деген сабакка, ыйман деген сабакка ушул толук жаштайынан тарбиялаш керек бардык. Адам пенде жаралгандагы адамдык фазипада, адамдык маданияттын чегинде жазалган мамиледен, тукумулоодон тартып анан жашоо, кийинки турмуштун күрөштөрүнөн өдө, эрежелеринен өдө сабак өтүлүш керек да. Ошондо анан биз билимди түптөй баштайбыз. Адегенде адамдык кодексти түптөйсүң, анан илим билимге жол чабылат да. Анан жөн эле бир талаш тартыш болуп анан динчилдер, динсиз эместер деп анан талашып атат да. Батышчылдар. Батыштын эмне кереги бар ал жерде? Бул жөнөкөй эле илим билим өзү. Андан кийин да мен жолдо көрүп азыр Өмүкө мырза, мына Текебаевди дагы көп мен сындап коем. Текебаев саясатчы болгон, өзүнүн Кыргыздын саясатында орду жолу бар мырза. Анан эртең менен ишти күйгүзүп деп айтайынчы тамашалап. Швейцариянын тоолорунда жүрөбүз деп колуктусу менен жубайы менен сүрөттөрүн чыгарган экен, жабалактатып. Кут болсун дейли эми. Ошол жагы эле жакшы го. Кебетеси абдан жер кыдырып, көп кыдыра бербей. Айтматов да элчи болгон, бирок Айтматовдун мына улуулугу, Айтматов бизге мыкты чыгармаларды таштап кетти. Мына тоолор кулаганда Кассандра тамгасы деле менимче ошол элчиликтин башатында жазылган мыкты чыгармаларды таштап кетти да. Жөн эле жер кыдырган жок. Анан эми элчиликтер да иш жасаса, мен элчилик мындай бир инвестор алып келди, мындай проектлерди алып келди, мындай деп бир практикалык иштерди көрө элекмин али. Элчилер жаза билген. Анан элчилик деле эмне согуш жок, тынчтык кезде эмнени элдештирип атат элчи болуп. Анан ошол инвестор акча табууну мына Мирзиевдин жолуна салыш керек да, Өзбекстандын жолуна. Элчилер жөн эле торсой эле акча алып эле жүрө бербей, тоолорду кыдырып, ойлорду кыдырып, ал иштеш керек. Анан эми сөзүнүн аягында мына пирс деп атасыңар, талаш тартыш жүрүп атпайбы? Чолпон атадагы президент элге салып атат. Мен абдан сүйүндүм ушу президент элге салганына. Анда талаш тартышып атышат, эмне үчүн тиги Кемпирабад маселесин, же андан кийинки жанагы казино маселесин, андан кийинки желек туу маселесин элге салбайт дагы анан бир ресторанды дейт. Бул көч бара-бара түзөлөт деген сөз бар. Улуу биздин боордошубуз Ал Фарафинин жакшы мындай фразасы калган. Эл башкаруу өнөрү өнөр аттуунун төрөсү деген. Ал өнөр эл башкаруу деген. Улам такшалат, улам дасыгат ага. Президент дагы улам көрүп атат да. Анан эми ошол элге салып атканына эң жакшы сунуш кийирип атат, элге салып. А киши да көрүп атат, тияк биякты улам такшалып атат. Анан эми көл деген
ошол биздин ак калпак, маселен Манастан баштайлычы, Манас эпосу, анан ак калпак, комуз, боз үй, ушундай куттуу ыйык, кыргыз ыйык санаган ак элечек, ушундай бир биздин кийим болобу, үйүбүз болобу, же жерибизде болобу, мына мындай бир аздектеген ыйыктарыбыз бар өзү. Кыргыз эли мындай көздүн карегиндей сактаган. Ысык көл кыргыз ала тоонун көзү, бермети деп жүрөбүз да. Анан ал жерге жанагы андайды көргөм мен. Мына Турцияга былтыр барганда, поэзиянын эл аралык фестивалына барганда, жана эл азык деген шаарга алып барып тоолорун алып барышты да. Анан ошол асканын башында, тоолордун башында экен кайсы бир султандын ошол эмелери болгондо, ордосу болгондо, мындай айтканда. Анан бүт ошол асканын башы айнектелген экен ушунда. Эми учуп кеткендей карайсың тиякты, мен көрсөттүм эле. Укмуш айнектелгенде таң калгам. Анан бүт ошол музейлер бардык жерде. Бирок бир да жеринде мен тамактанган жайды көргөн жокмун. Ал жерлерде алар ыйык деп санайт экен ошону. Ошол тамактануу жайды башка жерге алып барып тамак берип атышты. Ошол бүт кыдырды. Анан айнектелип асканын башына укмуштай жасаганда үстүндө басып жүрөсүң, коркосуң ылдый жакты караганда. Эми ошондой идея экен, бул көлдүн үстүнө алып барып пирстеген жана эмнекен деп атсам илгери мен уулум ошол пирстен секирчү эле көлгө барганда мени кокуйлатып бийик жерден. Көрсө жана көлгө салынган көпүрө, жанагы секире турган порт сыяктуу көпүрө экен да. Эми ошого ошончолук алып барып анан ресторан салуу менимче жакшы деле эмес. Мен пикиримди ачык айтайын. Көл деген бул кыргыз элинин атам замандан келаткан ыйыктарынын ыйыгы. Ысык көл. Бул илгери Омокен менен Омор Султановду ээрчигем мен. А киши мени көлдү коргоо фондунун орун басары кылып 91-95 жылдары. Анан ошо ээрчитип жүрдү да, кайран киши, ушу көлдү коргойбуз деп. Анан ошондо абдан мен зээнимге келген, жана көл тартылып аткандар чындык экен. Ошо Союздун убагында бүт суулар келбей калган. Ошолордун баарын илимий, Коңурбаев деген аксакал болгон илимий. Ошолордун баардыгы изилдешкен. Эми азыр анан бир аксакал айтты эле, ай балдарым, бул ата бабабыздан көл, ыйык көл, бул өзү улуу жараткан сактайт. Бул экеле ай болот сезону. Калган ай көл тазаланат деп. Ошого жараша мына президент, биринчиден азыркы президент Садыр Жапаров көлдүн урпагы өзү, көл өрөөнүнүн. Экинчиден эл башчы катары, мына президент катары көлдү тазалатты. Былтыртан башталды го, азырда тазалап атышыптыр. Канча тонналаган ичинен торлор чыгып атат, акыр чикир чыгып атат. Ушинтип ыплас кылып жибергенбиз да көлдү дагы. Эми көлдү абдан аяп караш керек да. Ал комуз да ошондой. Ошол калпагыбыздай эле комуз. Анан комуздан башка формат жок ошого. Эми ошо кайсы архитектор ошо комузду эле жерге төшөй койгон. Кудайды карабайбы? Эми ошону да президентке сунуштабай эле жөн эле жазай бер, шырдактын оюсун сал эле жерге. Эми ошону элдин да дүргөтү ушул. Бир кайдагы бир чаарбаш архитекторлор чыгат. Керексизди кеп кылып атабыз го, керексиз колдонсо колдонот эле да. Комуз деген дайыма керегиге илинип турган, камчың илинип турган, калпагың илинип турган, ак элечегиң жүктүн үстүндө турган. Анын орду бар да. Кыргыз ошон үчүн байыркы эл. Кыргыз ошону аздектеп келген үчүн сакталып келди. Ошон үчүн приз дегенди башка жака эле курса жакшы болот да. Президент элге салып атат, аны жыйынтык чыгарып койсо болот. Аманчылык болсун.